Мына ушундай тамшалан ашканасында таттуу тамактандан кийин биз бири-бирибизди алдын көздөй уйлайбыз. Биз кесиптешим экөөбүз жүзүбүздөн жылмайып кетпей эле калды, анткени студиябыздан бир орун алган сонун таттуу конокторубуз бар. Дал ушундай майрамдуу тургай биздин студиябызга келип калган. Анан Найка вокалдык тобунун ырчы кыздары, кичинекей бирок таланттуу сонун кыздар Арнеля Талгарова жана Саня Сержанова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы. Жакшыбы баары? Ооба. Жана студияга кыздар келе жатканда жетекчиси баарыбыз билген. Элдин кызы Үрчайым Буруларунова эжекебиз да. Анан сиз да отурасызбы десем, жок кыздарым өзүн жүрүп туртпай калган. Демек, мен бир аз күмөн санап аткам да, бул кыздар кандай сүйлөйт болду экен кичинекей депчи. Эми мен ошол күмөндөрүмдүн баарын жоюу үчүн алдыда кызыктуу, жакшы маек болсун, Кандай жүрөсүздөр? Жакшы. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн кандай майрам экенин билесиз да? Ооба. Кандай майрам? Бүгүн Нооруз майрамы. Нооруз майрамы, кыргыздын жаңы жылы. Ооба. Үйдөгүлөрдү куттуктадыкпы? Ооба. Кантип куттуктадык? Кандай сөздөрдү айттык? Мен үй бүлөмдү куттуктадым. Эмнелерди кааладыңыз? Куттуктадыңыз. Сонун. Эми ырчылыкка токтололчу. Канча жаштасыздар? Мен 11 жаштамын, 5-класста окуйм. Сизчи? Мен 9 жаштамын, мен 3-класс. 9-11 жашта ырдап чыгууга эмне себеп болду? Кайдан келген талант? Үйүңүздөгүлөр ырдайбы? Ата-энеңиз балким? Жок, мен тайнем ырдайт, бирок тайнем ырдайт мен үй бүлөмдө. Тайнеңизден өткөн экен сизге. Канча жыл болду ырдап жүргөнүңүзгө? 3 жыл болуп калды ушу. 3 жыл болуп калды. Сизгечи? 2 жыл болду. 2 жыл. Азыркы учурда жагып атат ырдаган. Ооба. Ананайка тобуна кантип келип калдык? Мен Ананайка тобуна, негизи мен курбум барчы Ананайка тобуна. Анан курбунан угуп, анан прослушиваниядан өтүп, барып баштадым да. Барган алгачкы сезимдер тууралуу бөлүшпөйлү? Алгач кирдиңиз. Кичине толкундап аткам, кичине. Эшикти ачып кирдиңиз, ким тосуп алды, каяка алып барды? Курбум алып барды, анан Бурул эжекем алып барды, анан Бурул эжекем прослушиваниядан өткөрөм деди. Анан мен ырымды ырдап бердим. Анан прослушиваниядан өттүң деди. Дароо эле өттүң деп айтты. Демек жана үйгө барып ары бери ойлонуп, өттүм, өтпөдүм деген нерсе болгон жок. Сиз кантип келип калдыңыз? Мен ырчы болгум келип аткан, анан кийин Ананайка тобун каяктан угуп калдыңыз? Эсте жок, 2 жыл мурда болгон иш. Сиз кошумчалайсызбы? Негизи Арнеля Бурул эжекемдин племянницасы болот. Ырдагысы келип, анан Бурул эжекем Ананайка тобуна кошом деди, анан ырдап баштады. Сонун, ырдаган жагып атат. Ооба. Сиздерде болуп ырдоо үчүн, ырчы болуу үчүн эмне керек? Үн керек, дагы Сулуулук, сапты келбет, сулуулук. Анан дагы кандай сапаттар, мисалы, тартынбаш керек? Ооба, тартынбаш керек, уялбаш керек, толкунданбаш керек. Бирок мен биринчи келгенде кичине толкунданып аткам. Анан уже көнүп баштап, уже жакшы жүрүп баштадым, мындай. Уже толкунданбай эле. Бизге келгенде толкунданарбы? Ооба. Эмнече жакшы элесиңерби? Ооба. Арнеля, силерчи кандай өзүңөрдү? Жакшы элесиңерби? Ооба. Азыр толкундоо жок. Ырдайбызбы, интервью беребизби, толкундоо жок. Эркин отуруп сүйлөшөбүз. Бизге бүгүн кандай ыр алып келдиңер? Биз сиздерге Баластан ырын алып келдик. Баластан ырын биз сиздерге азыр ырдап беребиз. Ооба, экөөңүздөрдөн сырткары дагы бир топ кызды көрүп атам кадр сыртында. Демек алар менен чогуу биргеликте хор ыр болот, мындайча айтканда. Ооба. Эмне үчүн маекке экөөңүздөр эле отурдуңуздар? Башка кыздар да сүйлөсө болот беле же алар тартынабы?
Алар кичине кыргызчасын билбейт анан, бирок үйрөнүшөт. Өкүнүчтүү, чынчына келгенде күлкүлүү эмес, бир аз өкүнүчтүү. Демек сиздер азыркы учурда жана өзүңүз айткандай тайманбай, тартынбай, Ооба. бурула эженин оң колу болуп калган экенсиңер. Өзү айтабы ушинтип мен силерге ишенем деп. Ооба. Кантип айтат? Силер мен силерди эфирлерге көп чакырам деп, анан кичине толкундуу болуп атат. Макул, толкундамаңыз. Анан сурайын деген нерсе, мисалы үстүңүздөрдөгү костюмдар. Бул тууралуу маалымат барбы? Ким тиктирип берет? Бул костюмдарды бизге бурула эже тиктирип берет өзүнүн тааныштарынан. Акча каражатынчы? Акча каражатын биз төлөйбүз. Ата-энелер. Ооба. Спонсорлор барбы бир? Спонсор ошондо билбейм, Бирок сиз билгенден бурула эжени тааныштык ат иши кылса. ооба. Сон, дагы канча жыл ырдайын деген планыңыздар бар? Мен ошо окуу жайымды бүткөнгө чейин ырдайм деген ой бар. Жайда качан бүтөсүз? 11 класста. 11 классы бүткөндөн кийин демек ырдабай каласызбы? Жок, ырдайм, бирок анан музыкальный университетке барам. Ошол жака поступать этем. Сон, демек дал ушул жол менен кетесиз. Келечекте буйруса эстрада жылдызы болосуз. Эстрада жаты жакынбы же сизге фольклор? Эстрада. Эстрада. Сизчи келечекте ким болгуңуз келет? Ырчы. Ырчы. Пландар өзгөрүлүп кетиши мүмкүнбү? Мисалы врач, Жок. Жок. же бир спортчу Мага ырдаган ырдаган жагат. Ооба. Такыр мүмкүн эмес. Азыркы учурда 100% айта аласыз, келечекте ырчы болгум келет. Ооба. Сонун дагы кандай эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Аябай белгилүү ырчы болуу үчүн эмнелердин үстүнөн иштеш керек? Дагы үн менен иштеш керек, үн менен. Анан кичине дагы толкундоону кетиш керек, анан сүйлөгөнү үйрөнүш керек, жакшы. Негизи эле сүйүктүү ырчыларыңар барбы? Кимди карап, ким менен суктанып, ошолорго окшошуңар келеби балким? Мага Бурула Рунова мугалим жагат. Мага анткени ал эжекем сонун ырдайт. Билбейм, мага жагат да. Сиз үчүн үлгү, Ооба. А сизгечи? Бурула эже да мага жагат. Балким дүйнөлүк шоу-бизнести карасакчы. Дүйнөлүк болсо, ошондо Кайра эле бурула эже. Туура. Демек ошол кишинин колунда тарбияланып атасың, демек ошол кишинин өнүн, кылган ишин сыйлайсың, ошондой болгуң келет. Андан кийин балким устаттан шакирт өтүптүр деген макалдар болуп кетиши мүмкүн. Сания, бурула эже жанагы сен оң кол болуп калыптырсың, интервьюларга барып, сүйлөп, бийлеп, өзүң айткандай тартынбай. Ушул нерсеге келүү үчүн дагы бир топ тапталдың, тарбияландың да. Бурула эже урушабы? Ооба, урушат. Кандай усулдарды колдонот? Мындай биз бирдемкени туура эмес кылып койсок, либо мындай билебиз го биз. Ошондо движенияларды туура эмес кылсак, ошондо буларды мындай кылыш керек, буларды мындай кылыш керек деп урушат да. Ошентип эле айтып эле коет, бул урушканга кирбейт го, Урушкандачы? Урушканда Катуу айтабы? Катуу кыйкырабы? Катуу кырбайт. Кыйкырбайт. Да ушул биге келгенде, жаңы келгенде 3 жыл мурда ырдай албай, же болбосо командага кошула албай, ыйлап кыйналган күндөр болдубу? Жок, болгон жок. Такыр болгон жок сиздечи. Менде деле болгон жок. Анткени мен бурула өзүмдүн эжем деп кой. Негизичи билип атканда башка кыздар туура эмес бийлесе же ырдаса жиниңер келеби? Келет, кичине бизде тобубузда кичинекей кыздар бар. Аларды мындай үйрөтүш керек да, мындай бирдемкени движениялардан туура эмес кылып койсо, ошондо дагы бурула эже мушуп коет, аларды туура эмес кылып атасыңар деп. Ошентип. Топто канча кыз бар? Топто Маалымат барбы? Иши кылса толтура, толтура, бирок 20-тай где-то ошондой бар да. Эң кичинекей канча жашта? Кичинекейлери 1-3 класстарда. Эң улууларычы? Улуулары 9-10 класста. 10 класс. Ооба.
Аха. Сонун азаматсыздар жана 2004 айтып атпайсыздарбы, келечекте ырчы болгум келет депчи. Ырчы болуп кандай ырларды аткаргыңар келет? Ырчы деген түшүнүк эмне? Жөн эле чыгып сахнага ырдап коюубу? Дал ушул ырчылыктан эмне күтөсүңөр? Жөн эле ырдап коюш эмес, ал анткени ырдаганда анда үн болуш керек жана Сүрдөбөш керек деп слух болуш керек, мындай внимание деген болуш керек, потому что бирдемке мындай внимание эметпей калса, анда вообще кот да. Болбойт, Аха. Кандай ырчы болсоң элге жагасың? Жакшы ырчылардан болгум келет мен негизи. Иностранныйлык ырдарды ырдагым келет мен деле. Кыргызча ырларды, популярдуу ырларды ырдагым келет. Сизчи? Кандай ырлар ыргызасыз? Мен кыргызча ырларды записка арып, жаздыргым келет. Азырынча кыргызча ырларга токтолобуз, Аха. Келечекте жар айтып, тойлорго кызмат кылып, жагабы? Жагат. Кыргызча кийинип алып, Ооба. Особенно жар жагат. Ооба. Жар билесизби азыр жатка? Мындай билбейм, Билесиз бирок го, 4 саппа ырдап кетет окшойсуз. кичине билем ошону. Айтып көрүңүзчү. Мо жар деген эле билем окшойт. Башка куплеттерин билбейм. Билбейсиз, Ооба. Кичинесин билем, бирок үйрөнгүм келет. Кийинки эфирге жаттап келсеңиз, буюрса ардайсыз, Ооба. Келечекте сизди тойлордон, жакшы кызматтардан көрүп калат экенбиз. Анан кыялыңар барбы? Эч кимге айтпаган, балким ыр жаатында эмес, башка жаатта бир эч кимге айтпаган кыялыңар болсо айткачы, бизге эч кимге айтпайсыз. Мен самолетке отуруп элекмин, учкум келет бир жака. Ошондой бар да менде. Мен самолетту мындай өмүрүмдө көрө элекмин да, мына кандай экенин. Жанынан көрө элексе, телевизордон көрүп жүрөсүз. Ооба. Сизчи? Эмнени кыялданасыз? Мен дагы самолетке отурганы кыялданам, дагы Балким жакшы ырдаганы. жакшы ырдаганды кыялданасызбы, же бул нерсе сиздин капчыгыңызда бар азыр? Ырдап жүрбөйсүзбү? Оңой киши эле келип отурбайт бияка. Демек ырдай аласыз, азаматсыздар. Кыял өзгөчө экен кесиптеш. Ооба. Кыздар, негизи келечекте ырчы болом деп атпайсыздарбы? Ырларды өзүңүздөр жазасыздарбы, же бир ырларды атайын тексттерди ырдайсыздарбы? Бирөө жазып береби? Кандай карайсыздар буга? Мен өзүм да жазгым келет, бирок ал үчүн көп сөздөр керек. Мындай Азырынча сөз жетиштүү эмес. Ону керек өзүнчө, бирок мага бирөө жазып берген мындай оңоюраак болот го деп атам да. Ошондой. Балким дүйнө тааным кеңейип, сөз байлык көбөйгөн учурда ырдай жазып калышыңыз мүмкүн экен. Чыгармачыл кишилер бардык жактан таланттуу болот. Азаматсыздар, мен азыр эркин микрофон сунайын сизге. Камера карап туруп, бүгүн кыргыз элин Нооруз байрамы менен куттуктап кетпейлиби, кезектен? Бүгүнкү Нооруз байрамы менен кыргыз элимди жана сиздерди бүгүнкү Нооруз байрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эмнелерди каалайсыз бизге? Максат жана Ден соолук. сулуу, ден соолук, сулуулук дегендей. Сулуу керек. сулуулук биринчи ордо турат турбайбы? Сон, келиңиз, сиз да куттуктап өтүңүз. Урматтуу кыргыз элим, Нооруз байрамы менен силерди куттуктайм. Азаматсыздар, сон бул сулуу кичинекей бирок таланттуу кыздар жөн гана сөз менен кыргыз элин куттуктабастан ыр сунам деп келип калган учур, урматтуу достор. Экраныбызга жакыныраак келиңиз. Бир нече саналуу мүнөттөрдөн кийин Ананайка вокалдык тобунан сонун чыгарма болмокчу, андыктан бизден эч кайда алыстамай жок.
se colhe